жанчылып мээси дөңгөлөккө жабышып эсилип калганда балам. Бала деп жашайсың, керек болсо эшикте итиң өлсө ыйлайсың. Дөңгөлөккө кыздын мээси чапталып жүрөт, бир колу вообще жок эти. Сразу эле жан берип атамды Меккеге, ата-энемди Меккеге апарам. Атама ушинтип берем, ата-энеме мынтип тигинтип күндө айтып. Ушундай такырыбыздын мечтасына жетпей калдым. Следовательге чалсам кыйкырып өкүрүп эле мен менен сүйлөшпөй, эмнеге дагы көрүшүп баласы водитель боштондукта жүрөт, эмнеге следователь менсиз иштерди баштады. Ошондуктан биз ушунун этегине чыкканга чейин доказа турабыз туугандар. Барабыз. Аялдамада зара ушаткан адамдын видеосу. Социалдык тармактарда аялдамада зара ушатып жаткан адамдын видеосу тарады. Бул көрүнүш колдонуучулардын катуусуна кабылып, нааразы пикирлерди жаратты. Жарандар коомдук жайда мындай аракеттер үчүн жоопкерчилик күчөтүлүшү керектигин айтып, тиешелүү кызматтарды чара көрүүгө чакырышууда. Азырынча окуянын кайсыл жерде болгону жана адамдын өздүгү тууралуу расмий маалымат бериле элек. Булак Сереп Кежи. Чет элдик жаран кызматкери кызды алаксытып акчасын уурдап кеткен. Алдамчы киши кызматкери кыз менен аны алаксытып сүйлөшүп, өз колуна акчанын бир бөлүгүн шылуундук менен катып алган. Бишкектеги акча алмаштыруучу жайлардын биринде жагымсыз окуя болду. Алдамчы кызматкери кыз менен сүйлөшүп, акчасын уурдап кеткен. Анын бардык аракеттери байкоо камерасына түшүп калган. Кадрда эркек киши кыздан акчаны санап алам деп терезеден алып жатканы көрүнүп турат. Андан кийин ал кызматкерге акчаларды кайтарып берет, бирок анын колундагы акчанын бир бөлүгүн шылуундук менен катып алат. Комментарийлерде соц тармактын колдонуучулары бул шылуун киши өзүнүн трюктарын жасап жаткан жеринен бир нече жолу байкоо камераларына түшүп калганын белгилешүүдө. Баткендеги кыргыз-тажик чек арасынын тосулган бөлүгүнүн бийиктиктен көрүнүшү. Социалдык тармактарда Баткендеги кыргыз-тажик чек арасынын бийиктиктен тартылган видеосу тарады. +42 өлкөдө мээ кайнаткан ысык болот. Кыргызстанда 3, 4, 5 июль күндөрү абанын температурасынын жогорулушу күтүлөт. Бул тууралуу Кыргыз гидрометтен билдиришти. Чүй облусуна абанын температурасы күндүз +35, +40, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарына +36, +42, Талас облусунун өрөөндөрүндө +36, +38 градус болот. Мындай ысык аба ырайында күндүн түз тийген нурунан сактануу жана эгиндерди сугаруу сунушталат. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, карат зимеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 750 46 38. Биз менен Орусияда чет өлкөлүктөрдүн сим карталары массалык түрдө өчүрүлө баштады. Бүгүн 1 июлдан тарта Орусияда чет өлкөлүк жарандар үчүн уюлдук байланыш боюнча жаңы тартип күчүнө кирет. Бул тууралуу Орусиянын санариптик өнүгүү министрлиги кабарлады. Маалыматка ылайык, биометрикалык каттоодон өтпөгөн чет элдиктердин сим карталары уюлдук операторлор тарабынан этабы менен өчүрүлөт. 2025 жылдын башынан тарта чет өлкөлүк жарандар мобилдик байланыш оператору менен келишим түзүш үчүн бирдиктүү биометрикалык тутум аркылуу каттоодон өтүшү керек. Мындан тышкары бир адам өзүнө 10 сим картадан көп каттата албайт деп жазылат билдирүүдө. Эгерде чет элдик жарандар буга чейин байланыш кызматын пайдалануу үчүн келишим түзүп, 1 июлга чейин биометрия тапшыра элек болсо, анын сим картасы өчүрүлө баштайт. Өчүрүү бир нече этап менен ишке ашат. 3 айдан ашык убакыт колдонулбаган сим карталар дароо өчүрүлөт. Активдүү номерлерге төмөнкү чектөөлөр киргизилет. Эл аралык жана
аралык чалууларга тыюу салынат, интернет ылдамдыгы төмөндөтүлөт. 30 күндөн кийин эгер биометрия тапшырылбаса, байланыш толук өчүрүлөт. Бул убакыт ичинде колдонуучу келишимди жаңы эрежелер боюнча кайра каттаса, байланыш калыбына келтирилет. Министрликтин маалыматына ылайык, бүгүнкү күндө 2 миллиондон ашык чет өлкөлүк жаран бирдиктүү биометрикалык тутумга катталып, сим карталарын жаңы эрежелер боюнча каттаткан. Бул чаралар алдамчылыкты жана көмүскө сим карталарды жоюуга багытталган. Булак супер кежи. Үйдө уурдаган оору менен дос болуп алган ит соц тармакта талкуу жаратты. Интернетте тараган видеодо ит үйдө карактап жаткан ооруну жөн гана дивандан карап жатып, андан соң ага кошулуп ойноп кеткен. Жашыруун камерага түшкөн кадрларда ит бир да үрбөй, тескерисинче үйдүн коргоонун ордуна оору менен дос болуп калганы көрүнгөн. Колдонуучулар тамашалап жатышты. Бул ит эмес, ашыр кызматкери. Баары менен тил табышат. Beta grup жетекчиси барбы? Чакырбадым эле. Чакырмадым. Бета групп компаниясынын жетекчисин таап, тамак бербей столбага байлап койгула. Ташиев Нарын шаарынын 2 жолун жасап жаткан подрядчы компаниянын ишмердүүлүгүн текшерүүнү тапшырды. Өткүрбек Рахманов УКМК төрагасынын буга чейин Нарынга барып жыйын өткөргөн видеосун толугу менен жарыялады. Буга соц тармакта Ташиев барып кеткенден кийин жолдо жумуш 2-3 күн гана жүрүп, кайра токтоп калды деген сөздөр себеп болгонун айтты. Ал облуста жолдор жасалып бүткүчү, иш президент УКМКнын төрагасы жана тыкыр көзөмөлүндө болорун айтып, ага кабатыр болбогу чакырган. Жыйында Нарын мэри каладагы 2 чоң жолду Бета групп компаниясы жасап, бирок иш чылбай жатканын айткан. Ташиев компаниянын ишин текшерүүнү талап кылып, жетекчисин таап келүүнү буйруган. Бишкекте болсо, Бишкектен, Нарында болсо, Нарындан тапкыла. Келбей турган болсо, Бишкектеги кесиптештерге айтып, таап кармап алып келгиле. Ошол жерге жол бүткүчү столбага тамакта бербей байлап койгула деген Ташиев. Жыйында транспорт министри шаардагы Шералиев көчөсүнүн 10 августка чейин, Ленин көчөсүнүн 20 сентябрга чейин бүтүрүүнү убадалаган. Облус боюнча быйыл 266 чакырым жолду жасоо каралганын айтып, жыл этегине чейин план 100% аткарыларын кошумчалаган. Саламатсыздарбы, кыргыз элим? Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Менин атым Зинат. Азыр балам 6 жашар болду. Эч кандай сөздү сүйлөй элек. Силердин жардамыңыздарга муктаж болуп чыгып атабыз. Турцияга апарып операция жасатабыз деген ниетибиз бар. Врачтар менен сүйлөштүк, баары жакшы болот деп атышат. Сүйлөйлүк, элдин арасында эл катары сүйлөп, угуп сүйлөсө экен деген ниетибиз бар. Алладан үмүт кылабыз. Алланын ыраазычылыгы үчүн жардамыңыздарды аябаңыздар. Балам азыр 6 жашар болуп калды. Колу менен ымдап түшүндүрөт бардыгын. Кулагы укпайт. Бир угулар ушу 50% угат, бир угулабыз такыр эле жок. Бул да Алланын сыноосу экен. Кыйынчылыктарды көрдүк ушул убакка чейин. Жардамыңыздарды күтөбүз сиздерден. Көп түкүрсө көл болот дегендей жардам бериңиздер. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим. Биздин реквизит номерлер өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге ошол номерлерге салсаңыздар болот. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим, жардам бериңиздер. Beta grup жетекчиси барбы? Чакырбадым эле. Чакырмадым. Чакырбадым. Эч ким чакырбады. Бул тиме маалымат коюн, бул Ленин көчөсүнү сентябрдын акырына чейин бүтүрүп пайдаланууга беребиз. Түшүнүктүү. Бета групптун ишмердүүлүгүн текшергилечи. Муну мен эме УДУга, начальник УДУга, начальник УДУ вам поручается. Бета групп компаниясынын ишмердүүлүгүн текшергиле. Так, Минтрастан канча акча алган, кайсы көчөгө, так, кандай иштетти, эффективдүүлүгүн жана ошонун пайдалуулугун текшергиле. Макулбу? Срочный порядке. Анын ишмердүүлүгүн начальник УДУ сиз өзүңүз көзөмөлгө аласыз. Макулбу? Көчөдө иштеген техникаларын иштеп атканын мага маалымат берип атат. Бүгүн Ташиев келет экен деп күнү түн иштеп атат деп ушундай маалымат берип атышат. Так, ушуга чейин иштебей турган дейт. Мен ошондой болуп атабы эле? Вот именно. Азыр ошол Бета групптун жетекчиси чакыргыла. Каяка жүрөт экен? Бишкекте болсо Бишкектен, Нарында болсо Нарынан тапкыла. Эгерде келбей турган болсо, анда Бишкектеги коллегаларга команданы бергиле. Так, алар таап, кармап, салып машинеге. Анан башка жакка алып келебиз бул жагачы.
жетекчисин алып келип байлап койгула ушул жерге бир столбагачы. Ушул жерде турсун. Эртең менен кечке турсун ушул жерде. Нече болот? Тамакты да бербей байлап койгула столбага. Ошол начальник УД сиз өзүңүз аласыз. Контроль. Все макул отуруңуздар. Эми мына Нарын шаарындагы жанагы көйгөйлүү болуп аткан эки чоң көчө, так Шералиева жана Ленин көчөлөрү, буюрса Шералиева